Азыр биз математикада гана эмес, физикада дагы эң көп колдонулган маанилүү формулалардын бири кошуунун формулаларын чыгарууга аракет кылалы. Ал үчүн биз айлана алып, бирдик айлана деп атабыз, борбору координатанын башташында жаткан айлананы алалы. Бул айланадан биз эки чекит алалы. Мына чекитти А деп белгилейин, могу чекитти Б деп белгилейин. А чекитинин координаттары x1, y1 болсун. Б чекитинин координаттары x2, y2 болсун. О чекитин А чекити менен туташтырсак жана Б чекитин О чекити менен туташтырсак эки вектор пайда болот. Аны О А вектору деп айталык дагы, экинчисин О Б вектору деп айталык. Анда бул жерде формуланы чыгарууда геометриядан белгилүү болгон векторлордун координата скалярдык көбөйтүндүсүнүн эрежелерин пайдаланалы. О А векторун биз О Б векторуна скалярдык түрдө кандай кылып көбөйтүүчү элек? Анда биринчи координатаны экинчи вектордун биринчи координатасына көбөйтөбүз. Биринчи вектордун экинчи координатасын экинчи вектордун экинчи координатасына көбөйтөбүз. Векторлордун скалярдык көбөйтүндүсүнүн дагы бир экинчи эрежесин пайдалансак, анда бул барабар болот векторлордун модулдарын көбөйтүп, О Б векторуна көбөйтүп, жана бул эки вектордун ортосундагы бурчтун, ошол бурчту гамма дей туралы койсунусуна көбөйтөбүз. Анда бул барабардыкты биз кийин көп пайдалангандыктан биринчи дей туралык да, бул барабардыкты экинчи дейли. Эми кайрадан өзүбүздүн айланага келсек, А чекитинен X огуна перпендикуляр түшүрөлүк дагы, Б чекитинен дагы перпендикуляр түшүрөлүк. Анда бул чекитти биз С менен белгилейли, бул чекитти биз Д менен белгилейли. О А векторунун X огу менен түзгөн бурчун бета дейли. Ал эми О Б векторунун X огу менен түзгөн бурчун альфа дейли. Ошентип анда 3 бурчтук О А Ц'ны алсак, дагы тригонометрияны пайдаланып, бурчка карама каршы жаткан катет А Ц'нын О Ага болгон катышы биз бурчту бета деп кабыл алгандыктан А Ц бурчка карама каршы жаткан катет, анда бул синус бетаны берет. Мындан экинчиден А Ц'нын ордуна койсок, А чекитинин ординатасы болгондуктан ал y1, О А болсо айлананын радиусу R барабар синус бетага. Мындан y биринчи барабар R көбөйтүлгөн синус бета болот. Эми ушул эле үч бурчтуктан бурчка жанаша жаткан катет О Ц'нын гипотенуза О Ага болгон катышы косинус бетаны берет. Мындан О Ц А бурчунун А чекитинин абсциссасы болгондуктан О Ц'нын ордуна биз x1 койсок болот. x1 О А айлананын радиусу R барабар косинус бетага. Ошентип x1 ушул эле барабардыктан барабар R көбөйтүлгөн косинус бета болду. Ошентип биз x1, x2-ни таап алдык. Эми биринчи формулада дагы x2 жана y2 катышып аткандыктан буларды аныктап алалык. Ал үчүн 3 бурчтук Б О Д'дан пайдаланабыз. Анда бурчка карама каршы жаткан катет Б Д'нын гипотенуза Б Ого болгон катышы синус альфаны берет. Б Д
бул d чекитинин ординатасы болгондуктан ал y2 болот дагы. Ал эми BO айлананын радиусу болгондуктан r болот. Барабар синус альфага. Бул барабардыктан y экинчи барабар r көбөйтүлгөн синус альфа болот. R көбөйтүлгөн синус альфа. Ушул эле үч бурчтуктан эми жанаша жаткан катет OD'нын гипотенуза OB'га болгон катышы бул бурчту альфа менен белгилегенбиз. Косинус альфаны берет. OD B чекитинин абсциссасы болгондуктан ал x2 менен белгилейбиз. OB'ны болсо айлананын радиусу болгондуктан r дейбиз. Бул барабар косинус альфа болду. Ушул эле барабардыктан x2-ни тапсак, анда r көбөйтүлгөн косинус альфа болду. Ошентип биринчи жана экинчи барабардыктагы бардык x, y'терди тапкандыктан эми биринчи барабардыкты пайдаланалы. Биринчи барабардыкты мындай дейт. Биринчи барабардыктан OA векторун көбөйтөбүз OB векторуна барабар x1 дейт. x1'ди биз мына бул жерден тапканбыз. r косинус бета көбөйтүү x2-ге дейт. x2-ни мына биз бул жерден тапканбыз. r косинус альфага плюс y1 дейт. y1'ди биз мына жерден тапканбыз. r синус бета деп. Анда ошонун ордуна коелу. r синус бета көбөйтүлгөн y2 дейт. y2'ни биз мына бул жерден тапканбыз. r синус y2 r синус y1'дин ордуна y1'биз мына жерде турат. r синус бета. Ал эми y2 болсо r синус альфа. r синус альфа болду. Барабар бул жерден r'ди r'ге көбөйтсөк r квадрат болот. r квадрат синус бета плюс экинчи кошулуучудагы r менен r'ди көбөйтсөк r квадрат болот. Биринчи көбөйтүүдөгү r менен r'ди көбөйтсөк эч болду мына жерде. Демек мынакей x1 эми y2-нин ордуна коебуз. y2-чибиз мына бир эки жерде турат. y2 мына r синус альфа. Синус альфа барабар r менен r'ди көбөйтсөк r квадрат болот. r квадрат косинус альфа көбөйтүүчүлөрдүн ордун алмаштыргандан көбөйтүүнү өзгөрбөйт. Косинус альфаны биринчи жазсак косинус бета плюс мына жердеги r менен бул жердеги r'ди көбөйтсөк r квадрат болот. Дагы эле синус альфаны биринчи жазып койсок синус альфа синус бета болду. Эми экинчи барабардыкты пайдалансак, мынакей векторлордун скалярдык көбөйтүндүсүндөгү экинчи барабардыкты пайдалансак, OA вектору көбөйтүлгөн OB вектору барабар OA векторунун модулун көбөйтөбүз. OB векторунун модулуна көбөйтөбүз. Косинус гамма дейт. Гамма бурчубуз. Бул эки вектордун ортосундагы бурч болгондуктан альфа бурчунан бета бурчун кеңитип салганга барабар экен. Анда бул барабардыктардын сол жактарын барабар болуп тургандыктан анда оң жактары да барабар болот. Ордуна койсок r квадрат мунун аягына чейин жеткирип койсок OA бул радиус болуп турат. OB дагы радиус болуп турат. Косинус альфа минус бета. Башкача айтканда бул барабар r квадрат косинус альфа минус бета. Ошентип анда мына бир эки барабардыктын сол жагын биринчи жазсак, анда r квадрат косинус альфа минус бета барабар анда
сол жағын оң жағына, сол жағына барабарлап атабыз. R квадрат косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета плюс R квадрат синус альфа көбөйтүлгөн синус бета. Так, эми эки жагын, бул барабардыктын эки жагын R квадратка бөлүп жиберсек, себеби барабардыктын эки жагында тең R квадрат турат. Муну биз бөлүп жиберелик R квадратка. Ошентип бизге керектүү болгон косинус альфа минус бета барабар косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета плюс синус альфа көбөйтүлгөн синус бета формуласын алабыз. Мына бул формула жогоруда айтылгандай өтө керектүү кошуунун формуласы деп аталат.